Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Эркин Той сайтында конокто Кыргыздын Жакшынакай кызы Асыл Рыскулова өзүнүн жакында эле чыккан Ак кайык деген Жакшынакай ыр жыйнагы менен келип отурат. Асыл Рыскулованын башка кыздардан өзгөчөлүгү учурда Испаниянын Барселона шаарында испан тилинен мугалим болуп эмгектенет жана андан сырткары дагы коомдук иштерге жигердүү катышып жүрөт. Мына ушул иштер менен гана тим болбостон чыгармачылык менен тынбай электенип, бүгүн бизге Жакшынакай Ак кайык деген китеби менен келиптир. Саламатсызбы Асыл айым? Саламатчылык. Кош келиптирсиз Кыргыз жергесине. Кандайсыз? Мекендин деми, күчү, сезимдери кандай болуп жатат? Мекендин деми күчтүү, өтө кереметтүү, өтө ыйык. Ошентип көп жылдардан бери чет мамлекетте жүрүп, мекениме келип, өтө кубанычта, мына 4 жуманын ичинде өтө кубанычта болдум. Анан китебимди чыгарам деген кыялдарым ушу мекениме келип ишке ашып отурат. Анда эмесе Испанияга карай кеткен жол тууралуу айтып берсеңиз, кандай жолдор менен качан кеттиңиз эле, кандай күндөр? 90 жылдары менин өзүмдүн тайекелерим, өзүмдүн мамамдын иниси 90 жылдары Испанияга кеткен болот. Бирок биздин тай жеңебиз менен ал Бишкекте таанышып калышат. Экөө жумуш боюнча Бишкекте таанышып калышат, анан кийин ошол жака кеткен болушат. Кайсыл жакка барсам ушул сурашат да, кантип кеттиң эле депчи. Анан менин окуям бул менин тайекемдин окуясы менен ар дайым чогуу да. Анткени тайекебиз ошентип үйлөнүп ал жака кетет. Тай жеңебиз деген испан, жарымысы испан, жарымысы немис. Анан алар биринчи кыздуу болгондо, балалуу болгондо бирөөнү издеп калышат, кыргыз тилин бизге бирөө сүйлөп берсе деп. Анан кийин жаштарда аупер деген неме бар го, программа. Ошондой сыяктуу кылып, мен тай жеңем мага студенттик неме жасап берет. Виза жасап берет. Анан кийин 1 жылга ошол жака окуп кел депчи. Анан биздин кичинекей кызыбызды карап сүйлөп бер деп. Ошондой жол менен кеткен болом. 1 жылга кетип, анан турмуш ошентип көп болуп кетти. Учурда Испанияга турукташып жашап калгансыз, менимче үй бүлөңүз дагы ошол жакта. Кандай экен улуттук айырмачылык, кандай экен испан элинин улуттук өзгөчөлүктөрү, же болбосо адамдардагы мүнөздүк өзгөчөлүктөрү бар бекен? Ооба, испан адамдары өтө кубанычтуу келишет да, күлүп эле турушат, шайыр болушат экен. Анан кийин бизге окшошкон немелери, мүнөздөрү бул тууганчыл келишет да, аябай. Тууганчыл келишет. Мисалы үчүн деген баардык эле испандар уул кыздары ата энелеринин үйүнөн алыс жашашпайт. Үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин бир эле кварталда же болбосо бир эле райондо чогуу жашашат. Анан кийин дем алыш күндөрү ар дайым ата энесинин үйүнө барып турушат да. Ушул жагы мындай өтө биздин кыргыздарга деле окшошуп кетет да. Көп жылдардан бери көрүп эметип калдым. Өзүмдүн кайненем, кайнатам дагы ал жактан. Анан кийин бир өзгөчөлүгү баягы кыргыздардын келинине караганда ал жактын, айтсам досторум айтсам күлүшөт. Сеники сонун экен, сеники жыргал экен депчи. Анткени кайнатам экөөбүз немете алышабыз, идиште алышабыз. Ал мен жуйм дейт, мен жуйм дейм. Ошентип эле анан барган сайын мени төргө тургузуп коет. Баягы негизи мамлекеттин системасы бир аз ошондой, жаштар иштешет, чарчашат деп, анан кийин жаштарга неме дем беребиз, жаштарга күч берелик, улуулардан кичүүлөргө күч кетет деп, жаштарды аябай эметишет да, аяшат да. Балдарын карап атат, анан кийин үйүнүн жумушу бар, анан жумушу бар деп эле дем алыш күндөрү барганда бир өзүнчө эле бир немеге баргандай болуп отуруп каласың. Ага карап эле мен келиңиз мен идиш жууйм десем, жок мен деп эле экөөбүз бири-бирибиз менен ушинтип талашып беребиз. Мен азыр бир нерсени байкап жатам да, сизде ушунчалык баягы испан жигитине турмушка чыккандыгыңыз, испан элинин келини болгонуңуз, деги эле Испанияда, Барселонада калганыңыз ушунчалык жаккан экен. Мындай башкача айтканда, баягы үй бүлөлүк бактыңызга аябай ыраазысыз. Бирок ошого карабастан туулган жерге болгон сагынуу болсо керек, Албетте, албетте.
мамлекеттен башка жакка кетип калыштын өзүнүн бир мен кандай десем калып калам деген максат менен кеткен жокмун. Бир жылга эле кел окуп кетесиң дегенден кийин баягы айылдын эле кызымын. Айылда уйсап, алма терип, жер тээп, иш кылып, мен төлөлгөн айылда өзгөчө байкелерим укпасын дебейинби, өзгөчө жумуш көп болчу да. Анан өзүм апам, чоң апамды апа дейм, апамдын колунда өзүп экөөбүз эметип калгандыктан жумуш түгөнбөчү. Анан мамам шаарда турушчу, анан ошол мени аяп эле мейли ушул чет мамлекетти көрүп келсин деп бир чет ойлойм да, ошентип деле кетирип коюшту го депчи. Анан азыркы сурооңуз, албетте мамлекеттен чыккандан кийин бул баары эле жыргал жашоо эмес. Баягы биз көп жаштар келгенден бери, аэропортко түшкөндөн бери группа жаштар болуп анан сурап калышты да. Сиз каяктансыз, анан кийин кантип кетсек болот депчи. Анан чындыгын айтканда башка жет мамлекетке кетип калыштын өзү бул жыргал жашоо эмес, анын өзүнүн бир процесси бар да. Адаптация процесси бар. Анан ал жактан ачыгын айтканда, мисалы үчүн депрессиялар болот, көптөргөнө албайт. Бирок бара-бара эгерде өзүң изденсең, бара-бара өзүңдү мындай аң сезимиңди чоңураак кылып жашоого мындай чоң неме менен карасаң, көз караш менен, акыры келесиң да ошол немегечи. Анан бул дагы Алла Тааланын буйругу экен. Мен жолдошумга жашоомо ыраазымын, эч нааразы эмесмин. Бирок ошол процесстин баардыгын, айта кеткен процесстин баарын өттүм ушул 20 жылда. Анан эми ар дайым Кудайга шүгүрдешибиз керек да. Бул жакта болсок дагы, тигил жакта болсок дагы иш кылып, бир аз өкүнүчтүү дешет. Мен мынакей кечээ күнү Соңкөлгө барып келдим. Анан ал жактан Бозиден чыгып сүйлөшүп агайлар менен, ошол жактын кожоюндар менен. Анан айтып калышты да. Билем, көп агайлар, байкелер ушинтип айтышат. Ушинтип эле кыргыздын кыздары кетип калышты. Бул кандайча депчи. Негизи бул өтө терең маселе. Баягы неме го. Сөз бар го. Салтыңды сактайм десең, кызыңды тарбияла, улутуңду сактайм десең, уулуңду тарбияла депчи. Анан мен айтпайм, мени тарбиялашкан жок, ошон үчүн мен кетип калдым депчи. Кандайдыр бир деңгээлде бул мамлекеттик дагы жоопкерчилик деп эсептейм. Кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн да жоопкерчилигибиз, бирок кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин дагы жоопкерчилиги. Анткени канча деген жаш кыздар, балдар чет мамлекетте жүрөбүз. Өткөндө бир статистиканы, эгерде жаңылышпасам, ар бир үйдө, Кыргызстандын ар бир үйүндө бир мүчөдөн же болбосо 4 мүчөдөн кеткендер бар экен да. Өткөндө Жеңишбек Эдигеев деген агайдын бир презентациясына барып калдым, опера балетте. Бул агай өзү журналист агай экен да. Анан кийин өзү Женевада жашап калган экен көп жылдар бою. Анан мен ушу акындардын немесине барып калып, анан Нурланбек Калбеков агай айтып калды да, ушул жака келип кеткиле депчи. Менин устатым, редакторум Нестан Удурова менен барып калдык. Анан өтө ушундай кубанычта болдум, бир чети ушундай актуальный тема болду да. Анткени ал агайдын көз карашы китеби боюнча, ошол проза, кара сөз менен жазган экен. Дагы окуй элекмин, бирок алып кетип атам анын китебин. Мындай деп айтат да ал агайчы, 90-жылдан кийинки, ошол биздин эгемендүүлүгүбүздөн кийинки жашоону чагылдырган экен да китебиндечи. Ошол айтып кеткен бүт аялдар, эркектер биши Кыргызстанда дейт, азыркы заманда үркүндөй жүргөндөй элебиз дейт да. Анткени баардыгыбыз тышка чыгып кеткен экенбиз. Ошол жактан киреше акча кирет ар бир үй бүлөгө. Анан эми турмуш дейбизби, ошондой деп жакшы түшүндүрүп эметсе, аябай мындай актуальный тема деп көрүндү да көмөгечи. Өзүмө ошондой дагы сезилди, ошондой экенин дагы билдим да. Испан жигити менен кантип табышып калдыңыз? Негизи ал жакта деген кандай, жаштар 18ден кийин Европанын ичинде жүрө беришет да. 3 айлап бир мамлекетке барат, 3 ай тияка барат. Анан баягы кандай десем, бир опыт алышат, же болбосо тил үйрөнүшөт. Анан кийин кайра эле кайтышат да. Анан досторумдун баардыгы эле англичанкалар, же болбосо немкалар, же болбосо кимдер болушту да. Ирландиядан эң жакшы досум ошо ирландка. Анан немка бир досум айтып калды, асыл бир фестиваль бар экен, фестиваль Азия. Ошол жака барбайлыкпы деп. Анан мен программасын карасам эле Кыргызстан деп жүрөт. Желегимди көтөрүп алып, аябай кубанганыман ошол эмеге барып калам. Ал кезде деген көп эле өтөт Европада мондай фестиваль Азия деген немелерчи.
Анан бир эме келген экен, группа нарындыктар, нарындык комуз группасы бар экен да. Анан желекти көтөрүп алып барып эметсем, дос кызым менен. Анан ал жакта чыгып желекти көтөрүп чуркап жүргөм, сүйүнүпчү, кыргыздар келди деп. Анан кийин жанагындай стендтерди коюп алып дагы тамак аштары чыгып, Индиянын, Пакистандын бүт тамак аштары неметип турган экен. Анан ошол жерден жолдошум менен таанышып калдык да. Ошол фестиваль бүткөндөн кийин эл көп болуп, ошол жерден тиги дос кызым менен чогуу таанышып калган экен. Кийин баягы мамилелер улангандан кийин калуу чечимин кабыл алуу оңой эле болдубу? Бул да бир процесс да. Башында мен лицейде окуп жүргөндө өтө сезимдерим патриоттук эме болчу элем да. Акындар, жаш акындар уюмунда жүргөндө дагы аябай патриот элем да. Анан ошол чагылдырган ырларым да бар бул жерде мекен аттуу. Анан айтып калар элем кыздарга, мен деген эч качан чет мамлекетке чыкпайм турмушка, мен деген кыргызга деп ошондой көрсө, негизи ошондой айтпаш керек экен да, эч качан деген сөздү колдонбош керек экен да. Азыр кыздар, курбук курдаштарым айтып калышат, кана ошол асыл мына кайсыл жерге кетип калдың деп. Кайсыл жерге турмушка чыкпайм десең, ошол жерге Кудай алып барат өзү. Ошондой болуп калды да. Анан кийин жанагы процесстин баардыгы өткөндөн кийин Кудайга миң мертебе шүгүр. Чыгармачылыгыңызга кайрылсак, Жакшынакай ыр жыйнагыңыз чыгыптыр, ичин барактап көрдүм. Кадимкидей өзүңүздүн үнүңүз бар экен, Жакшынакай бир өзгөчө ырларыңыз бар экен. Устатыңыз ким болду даярдаган? Канча жаштан баштап жазып келатасыз? Устатыңыз ким болду? Тепке баш көз болгон устатым ошо кичинемден эле жазып баштагам дебедимби? 9-10 жаштагы ырларымдан кээ бирлери да бар да. Анан корректор, редактор болгон ошол Нестан Одурова, Нестан Жакыповна, биздин Кыргыз-Түрк лицейинин мугалими эле өзүнүн убагында. Анан кийин ал эжем 2-3 жолу ушул окуп, бул жериң мындай, тигил жериң тигиндей деп ошентип эметип калган да. Устатымдын аты ошол Нестан Одурова. Көңүлүңүзгө жаккан бир жакшы ырларыңыздан окуп берсеңиз, Кайрылуу. Кылымдардан кылымдарды карыткан, эчен деген доорлорду жаңырткан, өчөрүндө кайра жанып кыргызым, улуулугун дүйнөлөргө тааныткан. О улуу журт, түшүрбөгүн баркыңды, бекем сакта салт санааңды, наркыңды, түйүп алып турпагыңды, ата журт, ыйык тутуп келем кыргыз калкымды. Андан кийинкиси ак кайык. Ак кайык аппак желек, адамга бакыт керек, жылбастыр алга, желексиз кайык, үмүтсүз мен да, канатым жайып, ак кайык сымал жылбасам керек. Ак кайык аппак желек, мага да тынчтык керек, болбосун согуш, болбосун апат, бул өмүр белек, жашагым келет. Кара түн баскан, болбосун асман, жерине сыздап, кызыл кан аккан, жоголсун согуш, оңбосун согуш, кайталанба тарых, майдаланба адам. Ак кайык аппак желек, дүйнөгө тынчтык керек. Махабат кайрыктарым, 4 саптар. Махабат мүрөк суусун берген мага, мен дагы жан дилимди бергем ага, тиземди түбөлгө бөгөм ага, саргайбас жашыл дарак тигем ага. Сен жокто сени күтүп зарыгамын, сен жокто элесиңе жалынамын, сен менин жан денемдин бир бөлүгү, сен менен жоголсом да табыламын. Жараткансып өзүмө, жаркыган күндүн жилесин, көрүнө берет көзүмө, жал-жалым сенин элесиң. Ой, ошол Испаниянын Барселона шаарынын өзүндө башка дагы мекендештерибиз бар чыгар, Өз алдыңыздарча бир чыгармачыл чөйрө болуп катышып чогулуп турасыздарбы? 90-жылдарда кеткен дагы бир неме сүрөтчү байкелерибиз бар. Ошол сүрөтчү байкелерибиз менен абдан жакшы мамиледебиз да. Ар дайым Нооруз майрамында, жаңы жылда жолугушканга аракет кылып турабыз. Анан акыркы жылдары жаштар аябай эле келип атышат. Анан көп жаштарды тааныбайт экенбиз. Үй бүлөлүү болуп калгандан кийин дагы жаштар менен чыгыш кыйыныраак да. Баягы үйдүн биякта кандай болсо ал жакта деле ошол да, аял заттын немеси дегендей.
түйшүгү жоопкерчилиги ушундай эле. Анан кийин жаштарды көп тааный бербейбиз. Бирок эмебиз бар. Испаниядагы кыргыздар деген чоң группабыз бар. Анан ал жакта ошо Испаниянын бардык шаарында түндүгүндө да түштүгүндө да кыргыздар менен сүйлөшүп турабыз. Урматтуу Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто учурда Испаниянын Барселона шаарында жашаган кыргыздын акын кызы Асыл Рыскулова болду. Келип маек бергендигиңиз үчүн абдан чоң ыраазычылык билдиребиз жана ошол өзүңүз жашап жаткан Барселона шаарындагы биздин кыргыз боордошторго, Кыргызстандагы бизден Эркин Той гезитинин сайтынан салам айтып коюңуз. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да рахмат.